шаардын мэриясынын маданият башкармалыгынын начальник орун басары Акулов Капсамат. Биздин мектеп искусство мектеби номер 7 Бишкекте. Бизге бүгүн абдан кубанычтуу күн. Бир жагынан кубанычтуу, бир жагынан кичине мындай аянычтуу ушундай күн болуп атат. Уруксат берсе, агайы жанагы атайын ушул жерде окутуучу атары Саталат Титмеш Батовичке сөз берет. Комуз үчүн жаралгандай. Скрипка үчүн Паганини жаралса, комуз үчүн жаралганда Руслан жарашып калчу. Комузду алганда биринчи отурганда анда буту жерге тийчү эмес. Жетчү эмес буту. Эсиңерде барбы жеңил? Ошондой кезинен билем. Момдай болчу да, мом буту жерге тийбей. Жомартпы? Жомарт баласы. Атадан калган алтын туякты ала келгени жакшы болду. Ушуну тааним тарбия деген атам кандай киши деди. Атам өсөсүн, атамды көргөн өлбөсүн дегендей ала келгениңер жомарт ала келгениңер жакшы болду. Күйчүлүк өнөрдү жаңы деңгээлге көтөрдү. Анын илгерки күйчүлөрдөн айырмасы композитор катары. Үч чыкканда эле нотага чыгат. Анан аны жөн эле соло катары эмес, 2, ал тургай 3 комузга иштеп чыгат. Ошол эле убакта аны оркестровкалайт ансамбльге. Анын оркестровкасы дагы укмуш, такыр башкача, жаңычыл. Ошол күүлөрүн жекелей ансамбльде эмес, соло ойногонго да болот. Ушундай универсал күүлөрдү жараткан чоң улуу композитор десек болот. Биз ушу Жомарттай бала кезибизде биринчи бала комуздун алфавитин үйрөнүп, мен Актабадан келем, Атбашыдан Рахат келет, нарындан Руслан. Анан баягы конкурста чогуу жүрдүк да баарыбызча. Анан эң биринчи Русланды көргөндө ошо 82-жылы, 83-жылдын жүзү болсо эле. 83 ошондо Карамолдонун насихат эмес, сынган муусун чертип атыптыр да. Анан мен ошо бала болсом да ушунча баягы ушундай бир баа бердим да Руслангачы. Ушу комузду кармап, Кентип айка айткандай, ошо комуз кандай болсо, Руслан ошондой деп экөө бири-бирине мына айкалышкан бир орусча айтканда одно целое да. Анан ошо чоң залкар, тетиги Шекербек, Асылбек, Карамолдо, Ыбырай ошондой нукта чоң залкар ошо Карамолдонун сынган муусун чертти да. Анан өзүмчө мындай эми ушундай керемет болуп, ушундай да керемет чертеби депчи. Анан эми кыскасы Руслан жөнүндө, чармачылык жөнүндө көп сөздөр айтылды, адамгерчилик жөнүндө көп сөздөр айтылды. Анан илгери экөөбүз үйдө чогуу отуруп калдык. Отуруп баарлашып, сүйлөшүп, конкурска чогуу аттанып атканбыз. Анан ошондо ушу досум, бир эки дос деген бир күү чарбайлыбы деп ушу күүнүн башын кичине баштаганбыз да. Ушунун аягына тилекке каршы аягына чыкпай калды. Эми Русланды айта турган болсок, бул өзүнчө бир чоң бир мухит да. Комузчулардын арасынан мен ушу Русландай черткен комузчуну мен көрө элекмин. Чын-чындап келгенде. Баа бир кыргызда бир жакшы кеп бар. Гүлүктү гүлүк көрсө төрт аягы тыбырайт дегенчи. Анан Русланды чертип атканда жыргалайып кетпедиби? Мисалы үчүн азыркы заманда жалаң эле ырчылар, бийчилер ушуналар көбөйдү да, комуз туккан киши жок. Комузду Руслан чертип атканда койну кон күү болобу, залкар күү болобу, же куш абас күүлөр болобу, же айтым күүлөр, же дастан күүлөр болобу. Баягы төрт тарабы болодай, ошо кандай чертсе, ошону муй буугат элең да. Мисалы үчүн кичинекей күүлөрдү деле ушундай чоң бир деңгээлде черте турган инсан эле да Русланчы. Анан аттиң дейсиңерден көрө баягы Кентип айка жакшы кеп айтты. Кыргыз менен казак бир ушундай жаралган эл окшойбуз. Көзү өтүп кеткенден кийин баягы мактап эле ушундай кишилер тигиндей мындай деп жатып калабыз да. Ошо көзүнүн тирүүсүндө ошо кичинекей бир бара калбай кетти да болчу. Кичинекей бара калбай кетти. Керек болсо маданияттын мыкты кызматкерин алдыбы, алган жокпу? Жок. Алган жок э? Ушу маданияттын мыкты кызматкери деген бир кичинекей эле баягы баланы ыйлап атканда эмчекти оозуна салып кое турган эле кичинекей эле барак бул нерсечи. Анан эмгек сиңирген артистин алыш керек эле, эл артистин алыш керек эле. Керек болсо Токтогул сыйлыгын лауреаты болуш керек болчу бул алчы. Анан мен өкүндүргөн нерсе ушул нерсе болду да көрүп. Эми жаткан жер жай болсун, эмне дейсиң? Баягы ишиң элдин эсинде калды. Бар болуңуздар, ушу Русланды ушундай даражага жеткирип, ушундай комузду өнөрчүлүгүндө ушундай таланттуу бир
инсанды жарык дүйнөгө берген эң биринчи Аллага шүгүрлешибиз керек. Экинчиси мына Аяшпам отурат. Аяштам да тилекке каршы көз өтүп кетти. Аттың дүйнө дейбиз. Бир дүйнө кем болот экен. Анан жалпы жамаат, мектептин жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Себеби ушул протокол келгенде эле ушул нерсени колдоп, ушунекени атын берели деген нерсе бул чоң нерсе да. Анан здание деп атпайбы? Эми бул маселе эртең чечилеби, бүгүн чечилеби, 10 жылда чечилеби? Биз багы үмүтсүз шайтан деп коет, үмүттөнүп туралы. Ушул нерсе бир жакшы чоң зал болсо, ошо Руслан Жумабаев деген чоң инсандын атына жарашкан бир чоң зал керек да. Ошон үчүн жаткан жер жай болсун, топурага торко болсун. Мына Мореке кичинекей Түркөсүнүн келечеги кең болсун, балам. Бизди баарыбызды таанып жүр, мына атаң, бүт атаңды сыйлаган кишилердин баары бул жерге келип отурат, алтын. Бар болгула. Атам Сыдыкбай, сиз атасы. Мен сизге өзүмдүн атыман да жалпы инелеримдин балдар отурат, карындаштар отурат. Жалпы өзүм бир туугандарыма терең ыраазы. Эмне кылып атат? Кандай иш кылып атат? Тентагай балдар жатпа, сен барчы деп. Тентагай биз көп жүрдүк. Руслан болбойт болчу, Тентагай болбосо. Чын сөз, чын. Деп айтып атат. Анан биз оюбуз бир эле. Агай, мына бактылуу эже сиздерге, жалпы сиздерге. Русланды оюбуз жок эле, көтөрүп тигиндей мындай. Эл баа берет. Чекти, жагы бар. Бир эле оюбуз бар, ушул жерде окуган балдар көрүп, алдыга өссүн. Балдар, биздин максатыбыз балдар, ушул жерде окуган балдар алдыга өссүн. Сиздердин эмгегиңиздер ишке ашсын. Biz şurada barımızga, yaş komuşlarga yol gösterken uağında barkın bildik mi, bilmedik mi, çoğun zalkar komuşumuz Ruslan Jumabayev zalkar Pirtuğanımыздın bugün atı Nobel 7. muzikal mektepte berilip kolundan turgan çağımız ve bu çağımızdarçı. Ruslan agayыбыз черткен Караөзгөй дагы бул өзүнчө бир башкача кайрыктардан турат. Анан мен айтчу элем Русакеге бул сиздин Караөзгөй деп. Бул Ниязалдыкы эмес, Атайдыкы эмес, Карамолдонуку эмес. Бул ар ким өзүнүн баягы өнөрүн салып черткенгүү. Бүгүнкү күндө бул сиз черткен Караөзгөй, бул сиздин черткен Караөзгөй деп. Анда маселен Русакенин Караөзгөйүн кайрып деп табылат.
академиясын ашамын деп уже комуз академиясын айланdılar. Кыргызстандагы өңүрдөн ушундай жаш таланттар, классикалык таланттар, элдик таланттар өнүп өскөн. Кыргызда мен өзүм ойлойм, Кыргыздын эки канаты болгон, Кыргызды өнүгүп өстүргөн, элдерге таанылган бул бир канаты кыргыз тилибиз, экинчи канаты комуз дүйнөсү, комуз күйүүсү момуздун ойноп турса кандай рахат аласың. Разные барнаны, менің қабылдым біздер Ком академияға айланdılar. 5 класстастары, аға туғандары қолымыздан келген жардамымызды береміз, сіздер әрекет қылмай жарайындар. Ağustan beri jilatasına, narından beri, gökten beri yolun, şu mektepte tarbiyalanan so'zdan bolalardan tekshirib eng bo'lsin, shu mektepten jalan Как композитор Руслан открылся именно в нашем коллективе. Его первое произведение написал в 2000 году. Это его первый опус. И вот так символично получилось, что и последний опус «Новорус» он опять написал для нашего коллектива. Вообще «Ордос окна» — это для нас, что такое «Ордос окна»? Это как творческая лаборатория. Очень много музыкантов, композиторов, все именно вот через эту лабораторию прошли, и Руслан также оставил свой след в нашем коллективе. Что хочу сказать, что радует одно, что мы успели его произведение, каждое произведение, которое он написал, мы смогли сохранить в записи. И сейчас вот Spotify, молодежь, я его смотрю, да, в школе, уже диски не популярны, это прошло их время. Вот 24 года этому РГСР, вот это может быть скромно, но лучше запись именно произведения в стиле фольк-джаз, это именно РГСР. И Руслан, он как получается родоначальник, сам не знает того, он новое направление в музыке сделал. Вот стиль фольк-джаз. И мы вот мы продолжаем развивать этот жанр.